Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Мен Уулкан Шералиева. Бүгүнкү эфирде биз сиздер менен мажбурлоо эмгеки жөнүндө кеп кылабыз. Эл аралык эмгек уюмунун сөздүгүнө жараша, мажбурлоо эмгеги кайсы бир жактан ал өз кызматын ыктыярдуу сунуштабаганда, кандайдыр бир жазалоо коркунучу алдында талап кылынган баардык иш жана кызмат. 1966-жылкы жарандык жана саясий укуктардын эл аралык пактынын 8-статьясынын 3-пунктуна ылайык эч ким милдеттүү эмгекке мажбурланышы тийиш. Ошол эле учурда төмөнкүлөр мажбурлоо эмгегине кирбейт. Мисалы, соттун өкүмү боюнча жазалоо катары аткарылып жаткан оор кара жумуштар, ошондой эле соттун өкүмү боюнча камакта отурган адам же андай камактан шарттуу бошотулган адам аткаруусу тийиш болгон кандайдыр бир жумуштар жана кызматтар. Экинчиси, кандай гана болбосун аскердик мүнөздөгү кызматтар. Эмгек боюнча эл аралык уюмдун сайтына жарыяланган изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык 2016-жылы 40 миллионго жакын киши кулчулукка кабылган. Андан сырткары 152 миллион бала иштөөгө мажбурланган. Иликтөөгө таянсак, 40 миллион кишинин 25 миллиону жумуш кылууга мажбурланса, 15 миллиону күч менен эрте турмушка чыгат. Эркиндиги чектелгендердин көбү кыз-келиндер, алардын саны 29 миллионду түзөт. Изилдөөдөгү башка маалымат боюнча 5 жаштан 17 жашка чейинки 152 миллион бала түрдүү жагдайлардан улам иштөөгө аргасыз. Көбүн эсе айыл чарба тармагында жумушка тартылат. Жаза коркунучунда жасалган жумуш же эмгек бул мажбурланган эмгек. Коркунучтар ар кандай түрдө болушу мүмкүн. Физикалык зордуктоо, тебелеп тепсөө, психологиялык басмырлоо, маянанын бербөө жана башка. Мажбурланган жумуш жаза коркунучунда да ишке ашышы мүмкүн. Мисалы, кандайдыр бир укуктардан айрылуу, жумуштук тепкичтен жогорулатуу, башка жумушка орношуу же жаңы жумушту издөөгө тоскоолдук кылуу бул мажбурланган эмгек. Эрксиз аткарылган жумуш же болбосо недобровольного характера. Жумушка орнотуучу агентство же жумуш берүүчү жалган убадалар менен адамды каалаган жумушуна киргизбей, башка кыйын, шарттары начар жумушка мажбурлоосу эсептелет. Мажбурланган эмгекти жоюуда мамлекеттин ролу өтө чоң. Мажбурланган эмгектин бардык түрүн жоюу менен бирге анын алдын алуу аракетин жасап, жапа чеккен адамдарга укуктук, социалдык жана компенсациялык көмөк көрсөтүүсү зарыл. Азыркы учурда мажбурланган жумуш адамдын укуктарын бузуу менен бирге жакырчылыкты өстүрүп турат. Ички жана тышкы миграция аябаганда чоң деңгээлде. Тилекке каршы мигранттардын чоң бөлүгү формалдуу эмес экономикалык секторунда иштеп келе жатат. Деги эле Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин изилдөөсүнө жараша, мамлекеттин калкынын 70% формалдуу эмес экономика секторунда иштеп жүрүшөт. Формалдуу эмес сектордо тилекке каршы эмгек келишимдери көбүнчө түзүлбөйт. Жумуш орундар эч кандай санитардык эпидемиологиялык норма жана стандарттарына жооп бербейт, ден соолукка зыяндуу чөйрө болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына жараша, 2017-жылы болжол менен 700 000 кыргыз жарандары тышкы эмгек миграциясында жүрөт. Алар көбүнчө Россия Федерациясында, Казакстан, Европа мамлекеттери жана Америкада жүрүшөт. Ошондуктан өз укуктарын билүү башка мамлекетке жумушка кирүүгө чейин негизги талап болушу керек. Эсиңиздерге салсак, мажбурланган эмгекке адам сатууга жана кулчулукка аярылуу кирген катмарлар бул кыз-келиндер, жашына жете элек балдар жана өз укугун билбеген мигранттар.
Мажбурланган эмгекке жабыркабоо үчүн төмөнкү кеңештерди тартуулайбыз. Эгер сиз эмгек миграциясына аттансаңыз, адам сатуу же болбосо мажбурланган эмгек курмандыгы коркунучуна төмөнкүдөй учурда туш болосуз. Сиз эмне кылууну, эмне менен алектенүүнү, кайсы жерде иштөөнү так жана ишенимдүү түрдө билбесеңиз. Бул бир. Экинчиси, иштөө шарты сизге белгисиз болсо, сизге ишенүүгө такыр мүмкүн болбогон жумуш шарттары сунушталса, кимдир бирөө сиздин паспортуңузду жана башка документтериңизди алып алууну кааласа, эгер сизге кимдир бирөө жол чыгымдарын төлөп, кийин биз менен эле эсептешип аласың деп айтса, эгер сизге туугандар же достор дагы жумуш сунуштаса, өтө этият болуңуз. Эгер сиз карыз алууну мерчиндеп, аны кайтарууну билбесеңиз, этият болуңуз. Чет өлкөлүк сапарга жардам берүү боюнча интернеттеги жалган жарыялардан качыңыз. Мажбурланган эмгек бул кылмыш, адам укуктарын бузуу жана кулчулуктун заманбап түрү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.